Бул жерде мен белгилей кетчү негизги маселе эмне үчүн биздин мурдагы жетекчилерибиз ушу бизге чейин 4 жолу бийлик алмаштыбы, 4 жолу бийлик алмашты да. Ошондо эмне үчүн жаңы келген бийлик ала албайт эле да? Ала албай эле кайра эле ушу Кумтөр менен аралашып кетчү экен. Көрсө мен ошондо түшүндүм. Биз деле келгенде ошол эле бийликтегилерге сунуш кылгандай бизге деле мындай коррупциялык элементтер менен Кумтөр өзүн сактап калуу үчүн сунуштарын берген. Бул кандай сумма жөнүндө сөз болот? Бул жолдо айтсаңыз. Чын айтканда суммага, конкреттүү суммага биз жеткен эмеспиз. Бирок булар сунуш берген. Биз сиздерге ошол кайсыл бир деңгээлде финансылык жактан колдойлу. Мына жакында президент болот Садыр Кожоевич, ошого колдойлу. Андан сырткары материалдык жактан колдойлу деп ушундай бир ачык айтылбаса дагы чоң суммадагы финансылар айтылган да. Бирок Садыр Кожоевич ошондо бир чечим кабыл алган. Биз ушу Кумтөр менен Кумтөр деп ушуга чейин чоң кыйналдык. Кумтөрдү алабыз деп аракет кылдык. Эми биз кайрадан Кумтөр боюнча коррупцияга берилип кетпейбиз. Биз ушул жерде раз навсегда чечим кабыл алабыз. Кумтөрдү элге өткүзүшүбүз керек, мамлекетке өткүзүшүбүз керек. Бирок бул оор жол болот деп айткан эсимде бар да.